Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы электродинамика бөлүмү жана элементардык заряд, нерселерди заряддоо деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө балдар жаңы киришип аткан электродинамика бөлүмү менен таанышасыңар. Электр заряды жана анын түрлөрүн аныктайсыңар. Жана электр өлчөөчү куралдарынын иштөө принциптерин түшүнөсүңөр. Сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөрдү айта кетели. Булар электр заряды, электрон, электроскоп, электрометр, оң жана терс заряд. Дегеле балдар, жашоо турмушубузда табиятта кездешкен чагылган эмне үчүн болот? Же болбосо кээде биз бири-бирибиз менен учурашканда же эшиктин каалгасын кармаганда тогуруп кеткендей болуп сезилет. Кийимибизди чечип атканда силер көрсөңөр керек, байкасаңар керек, чатырап кичинекей учкундар чыкканын байкайбыз. Ошондой эле кийимибизди чечип атканда чачтарыбыздагы ар тарапты көздөй кетип жайылганын байкайбыз. Бул эмнеден болушу мүмкүн? Же болбосо чачыбызды тарап, аны майда кагаздын таарындыларына жакындатсак, кагаздын таарындылары тарака тартылат. Бул эмнеден болушу мүмкүн? Же болбосо кадимки эле үйлөмө шаарды жүнгө же кездемеге сүрүп туруп, аны дубалга жабыштырып койсок, ал ушул дубалда жабышкан абалында калат. Эмне үчүн? Аны кармап турган кайсы күч? Мына балдар, бүгүнкү сабакта биз ушул суроолорго кеңири жооп берет экенбиз. Анткени мунун баарысы электр заряддарынын өз ара аракеттешүүсү менен түшүндүрүлөт экен балдар. Дегеле электр динамика бөлүмү эмнени окутат экен? Электр динамика бөлүмү балдар, бул заряддалган нерселердин же бөлүкчөлөрдүн өз ара байланыштары иш жүзүнө ашырылуучу материянын өзгөчө түрү болгон электромагниттик талаанын касиеттери жана анын закон ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илим экен балдар. Электр динамиканын дегеле пайда болуп, анын өсүшүнө салым кошкон окумуштууларды айта кетсек, жана ушул окумуштуулардын артынан биз азыркы кезде ушул цивилизациядагы баардык электромагниттик талааны колдонуу жаатындагы жетишкендиктердин баары мына ушул окумуштуулардын салымынан болгон балдар. Алар эң биринчи эле ушул электр жана магнит талааларынын байланышын көргөзгөн Ханс Эрстедти айтып кетсек болот. Майкл Фарадей англиялык окумуштуу, бул болсо тескерисинче Ханс Эрстед электр талаасынын магнит талаасына тийгизген таасирин аныктаса, Майкл Фарадей тескерисинче магнит талаасынын натыйжасында электр талаасына алууну көрсөткөн. Албетте андан кийин ушул электромагниттик талаанын теориясын түзгөн, электромагниттик кубулуштарды алдын ала айткан англиялык окумуштуу Джеймс Максвеллдин ошо электродинамиканын өнүгүшүнө кошкон салымы абдан зор. Электромагниттик толкундарды айтып кеткен ушул Джеймс Максвеллдин алдын ала айткан электромагниттик толкундарын немец окумуштуусу Генрих Герц экспериментте байкап далилдеген. Ал эми ошол экспериментте алынган электромагниттик толкундарды практикалык жактан колдонгон албетте орус окумуштуусу Александр Попов. Александр Поповдун колдонушу мына азыркы кезде радио, телевидение жана башка көптөгөн байланыш каражаттарынын негизин түзгөн. Азыркы кезде биз колдонуп жүргөн жөнөкөй үйдөгү жарык берүүчү лампадан баштап теле көрсөтүү, радио берүү, байланыш тармагы, ошондой эле азыркы кезде абдан биздин цивилизацияны элестетүүгө мүмкүн болбогон интернет, бүткүл дүйнөлүк желеси, мына ушунун баарысы электромагниттик кубулуштарды, электромагниттик толкундарды практикада колдонуунун негизинде болуп отурат. Эгерде бул электродинамиканын өнүгүшү болбосо, албетте биздин азыркы биз билген цивилизацияны элестетүү дагы кыйын болмок балдар. Эми бул электродинамиканын көптөгөн закон ченемдүүлүктөрүн окуп үйрөнүүдөн мурун биз эң жөнөкөй электр заряды жана ушул нерселердин электрлениши жөнүндө баштайлы. 8-класстын физика курсунан силер билгендей, ушул электр заряддары, нерселердин электрлениши жөнүндөгү биринчи түшүнүктөрдү алдыңар эле. Бул физика курсунан силер
Ушул заттар кантип электрленет? Мисалы, айнек таякчасын жибекке сүрсөк, анда шарттуу түрдө аны биз оң зарядталган деп, ал эми эбонит таякчасын жүнгө сүрсөк, анда шарттуу түрдө бул терс зарядталган деп кабыл алганбыз. Мисалга тарак менен чачыбызды тарап, андан кийин кагаз тарындыларына жакындатсак, ал кагазга тартылышы дагы бул демек ушул тарактын электрленишин түшүндүргөн. Башкача айтканда, деги эле каалагандай нерсени бири-бирине сүрүү менен, же болбосо бири-бирине тийгизүү аркылуу биз нерселерди электрлөөгө мүмкүнчүлүк алат экенбиз. Эми албетте бул 8 класстын физика курсунан биз ушул нерселердин электрлениши жөнүндө биринчи түшүнүктөрдү алганбыз, бирок ал түшүнүктөрүбүз электр заттардын электрленишин, электр заряддардын өз ара аракеттешүүсүн толук кандуу түшүндүрө албайт. Ошондуктан биз аны түшүндүрүш үчүн ар бир затты түзгөн нерселердин атомунун түзүлүшүнө кайрылабыз. Англиялык окумуштуу Эрнест Резерфордтун көптөгөн эксперименттердин негизинде түзгөн атомдук модели боюнча, атом бул бүткүл массасы жана заряды борборуна топтолгон ядродон, ал эми ядро өз кезегинде оң зарядка ээ болгон протон деп аталган бөлүкчөлөрдөн жана зарядка ээ болбогон нейтрон деп аталган бөлүкчөлөрдөн турары аныкталган. Жана бул ядрону кандайдыр бир аралыкта, орбиталарда айланып жүргөн терс зарядталган электрондордон турган система деп айттык элек. Демек, мына ушул жерде нерселердин электрлениши, башкача айтканда, заттардын электрлениши ар бир заттын атомундагы электрондордун болушунан, башкача айтканда, элементардык заряд деп аталган электрондун зарядынын бири-бирине өтүүсүнөн түшүндүрүлөт экен. Демек, бир электрондун заряды, же болбосо бир протондун заряды элементардык заряд деп аталат. Жана анын чоңдугу Q барабар болжол менен 1,6 көбөйтүлгөн 10⁻⁹ кулонго барабар. Демек, ар бир электрон мынакей ушундай элементардык зарядка ээ экен. Азыркы кезде биз мындан кичинекей заряд менен иш алып бара элекпиз. Ошондуктан биз электрондун жана протондун зарядын элементардык заряд катары кабыл алат экенбиз. Нормалдуу шартта ар бир зат электр нейтралдуу деп айтабыз. А электр нейтралдуу дегенибиз эмне балдар? Электр нейтралдуу дегенибиз, эгер атомдордогу протондордун саны ал жердеги электрондордун санына барабар болсо, анда нерсе электр нейтралдуу деп айтат экенбиз балдар. Эми мынакей бул заттын атомдук түзүлүшүн билгенден кийин биз нерселердин электрленишин оңой эле түшүндүрсөк болот экен. Мисалы, кадимки эле үйлөнмө шарикти жүнгө же болбосо кездемеге сүрүп, аны чачыбызга жакындатсак, чачыбыз ага тартылат. Же болбосо жанагы эле айтып кеткендей, кагаздын таракка тартылышы. Бул кандайча жүрөт экен? Демек, мынакей атомдордун түзүлүшүндө нерселерди бири-бирине сүргөндө, ал жердеги ашыкча электрондор же болбосо электрондор экинчи затка өтүп кетет экен. Ошондо силер көрүп тургандай, мына 1,6 көбөйтүлгөн 10⁻⁹ кулон деген бул электрондун заряды дегенбиз. Ушул электрондор, канча электрон бир заттан экинчи затка өтсө, демек, ошол затыбыз терс зарядталган болуп саналат экен да, ал эми электронун берген затыбыз оң зарядталган болуп калат экен. Демек, электронун алган зат ал жерде терс зарядтын көптүгүнөн терс зарядталган деп айтабыз. Ал эми электронун берген зат албетте оң зарядталып калат. Анткени ал жерде электрондордун саны азайды. Бул учурда биз заттарды электрленди, же болбосо нерсени электрленди деп айтсак болот экен балдар. Азыр болсо балдар, ушул айтылгандарды бышыктуу иретинде бир суроого жооп берели, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүлүңөр бурам. Протондун массасы электрондун массасынан 1836 эсе чоң. Анын заряды электрондун зарядынан канчага чоң деп ойлойсуңар? Биринчи 1836 эсеге чоң, экинчи 2 эсе чоң, үчүнчү 200 эсе чоң, төртүнчү болсо протон менен электрондун заряды барабар. Кана, демек, протон массасы электрон массасынан 1836 эсе чоң болсо, анын заряды канча эсе чоң болушу мүмкүн? Мен оюмча бул жерде туура жоопту таптыңар болуш керек. Жогоруда дагы айтып кеттик, бул жөнүндө. Албетте туура жооп экөөсү барабар. Биз айтпадыкпы, Демек, элементардык заряд
бул электрондун жана протондун заряды элементардык заряд болуп саналат экен. Демек электрон заряды канча болсо, протондун дагы заряды ошончого барабар экен балдар. Болгону электрондуку терс заряд, ал эми протондуку албетте оң заряд. Эми мына ушул электр зарядтарынын түрлөрү жөнүндө сөз кылалы. Дегеле изилдөөлөр боюнча электр зарядынын эки түрү аныкталган. Аны шарттуу түрдө оң заряд жана терс заряд деп атап коюшкан. Демек, оң зарядты биз плюс белгиси менен белгилейбиз дагы, терс зарядты минус белгиси менен белгилейбиз. Эми бул зарядтардын өз ара аракеттешүүсү кандайча жүрөт? Биринчи, мисалы, оң заряд менен оң заряд туш келип калса, анда бул зарядтар өз ара түртүлүшөт экен. Аны силер оңой эле текшерип көрсөңөр болот. Мисалы, ошол шарды зарядтап туруп, кичинекей жылжып агып аткан сууга жакындата турган болсоңор, ал суу зарядына жараша тартылат же түртүлөт. Эгерде тартылса, анда экөө ар түрдүү заряд деп билсеңер болот. Ал эми түртүлсө, анда бир түрдүү заряд деп билсеңер болот экен балдар. Экинчиде, терс заряд менен терс заряд болуп калса да, анда булар дагы түртүлүшөт экен. Башкача айтканда биз эмне деп жыйынтык чыгарсак болот экен? Демек, бир түрдүү зарядтар ар дайым түртүлүшөт экен өз ара. Ал эми ар түрдүү заряд болсо, башкача айтканда, оң заряд менен терс заряд келип калса, анда булар ар дайым тартылышат экен балдар. Демек, жыйынтык чыгара турган болсок балдар, бир түрдүү зарядтар ар дайым түртүлүшөт экен, ал эми ар түрдүү зарядтар ар дайым тартылышат экен балдар. Мына ушунун негизинде биз зарядтардын өз ара аракеттешүүсүн аныктай алат экенбиз. Эми ушул заттардын электрленишин же болбосо заттардагы электр зарядынын болушун электроскоп жана электрометр деген түзүлүштөр аркылуу аныктасак болот экен. Кана алардын түзүлүшүн карап көрөлү. Демек, экөөнүн айырмасы кандай? Электр зарядынын бар экенин аныктоочу прибор электроскоп же электрометр деп аталат. Демек, электроскоп дегенибиз, мынакей силер көрүп тургандай, скопео деген грек сөзүнөн алынгандагы байкайм. Башкача айтканда, бул электроскоп ошол заряддын бар экендигин байкоого арналган түзүлүш. Ал эми электрометрдагы байкоодон тышкары метрео, өлчөйм дегенди түшүндүрөт дагы. Демек, ошол заряддын чоңдугун шарттуу түрдө өлчөөчү, мына силер көрүп тургандай шкалалуу түзүлүш экен. Эми балдар, бул электроскоп менен электрометрдин иштөө принцибин түшүнүш үчүн төмөндөгү анимациялык тасмага кайрылалы дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары улантабыз. Электроскоптун түзүлүшү. Заттардын электрленгендигин билүү максатында физиктер электроскопту ойлоп табышкан. Гректин электрон жана скопео деген эки сөзүнөн алынган. Которгондо электрон, скопео дегенибиз байкайм дегенди түшүндүрөт. Электроскоптун металл корпусуна желим капкакка бириктирилген металл стержень орнотулат. Стержендин бир учунда металл шарчасы, ал эми экинчи учунда болсо өтө жеңил жука фольгадан же кагаздан жасалган эки калакча орнотулат. Сүрүү менен айнек пластинкасын электрлейли жана аны электроскоптун металл шарчасына тийгизебиз. Мында калакчалардын вертикалдык абалынан кыйшайганын байкайбыз. Тажрыйбаны улантабыз. Калакчалар андан да чоң бурчка ажырады. Бул кубулушту түшүндүрүп көрөлү. Зарядталган таякчаны металл шарына тийгизүүдө электрондордун бөлүгү шарга, металл стерженине жана калакчаларга өтүп кетет. Стержень жана калакчалар бир аттуу электр заряды менен зарядталгандыктан алар бири-биринен түртүлүшөт. Таякчаны кошумча электрлөөдө ал зарядын көбөйтөт жана аны кайрадан шарга тийгизгенде электроскопко электрондордун дагы кошумча бөлүгүн берет. Жыйынтыгында калакчалар жана стержень кошумча зарядка ээ болушуп, алардын ортосундагы ажыроо бурчу андан да чоңойот. Электроскопту разряддоо үчүн шарике кол тийгизип же аны жердештирүү жетиштүү болот. Бул учурда электр заряддары биздин денебизге же жерге өтүп кетет. Электр зарядын аныктоо үчүн электрометр деп аталган дагы бир прибор колдонулат. Мында стержендин борборуна бириктирилген өтө жеңил металл жебеси стержень менен
түрткүлүшүп кандайдыр бир бурчка кыйшаят. Албетте, электрометрге берилген заряддын чоңдугуна жараша жебе ошончо чоң бурчка кыйшаят. Электрометрдеги шкала заряддын чоңдугун көрсөтүп турат. Мына балдар. Демек, электроскоп менен электрометрлердин иштөө принциби дагы ушул электроскоптун стержениндеги жана калакчыларындагы, ошондой эле электрометрдин стержениндеги жана анын жебесиндеги электр заряддарынын өз ара аракеттешүү кубулушуна негизделген экен балдар. Мына эми ушул заряддардын, электр заряддардын өз ара аракеттешүүсүн билип туруп, биз эң башында берген суроолорго оңой эле жооп берсек болот экен. Алар кайсылар эле? Мисалга, эмне үчүн табиятта чагылган болот? Же болбосо чагылган кубулушун биз көпчүлүк учурда байкайбыз, Көрсө балдар, чагылганды пайда кылган бул суунун тамчыларынан турган булуттардагы электр заряддарынын топтолушу менен түшүндүрсөк болот экен. Силер көрүп тургандай чагылган бул же булуттардын арасында, же болбосо жер менен ушул булуттардын арасында болушу мүмкүн. Качан электр заряды булуттарда топтолуп отуруп, ошону менен бирге жерде топтолуп отуруп, кандайдыр бир максималдуу чекке жеткенден кийин терс заряд, мисалы, жерден булутту көздөй, же болбосо тескерисинче булуттан жерди көздөй электрондордун кыймылы байкалат. Ал эми электрондор чоң ылдамдык менен аба аркылуу өткөндө, абаны иондоштуруунун натыйжасында биз жаркыраган, чагылган кубулушун байкайбыз. Ошондой эле чоң ылдамдык менен өтүү менен алар ошондой үндү да чыгарат дагы, башкача айтканда абада чоң жыштагы термелүүнү пайда кылып, анан күн күркүрөгөнүн дагы биз ошол учурда угат экенбиз балдар. Демек, бул кубулуш жогоруда айтып кеткендей жер менен булуттун ортосунда болушу мүмкүн, же болбосо булуттар менен булуттардын ортосунда болушу мүмкүн экен. Ошондой эле эмне үчүн мисалы үйлөмө шарды жүнгө сүрүп, анан дубалга такап койсок, ал дубалга жабышып калат дегенди да түшүндүрсөк болот экен. Демек, жүнгө сүргөндөн кийин ал шаригибиз зарядталып калат дагы. Эгерде дубал шарикке караганда карама-каршы заряд менен зарядталган болсо, анда алар өз ара тартылышып, шарик жеңил болгондуктан дубалга жабышып калат. Ошондой эле принцип менен биз эмне үчүн чачыбыз ар тарапта чачылып кетет, же болбосо ар тарапта жайылып калат тургандыгын дагы мына ушун менен түшүндүрсөк болот экен. Демек, ал жерде чачыбызда бир түрдүү заряддар болгондуктан алар бири-бири менен түрткүлөшүп, анан чачыбыз ар тараптуу көздөй жайылып аткандыгы ошондон экен. Жана ошондой эле тарактын кагаз таарындыларын тартуусундагы мына ушул заряддардын өз ара аракеттешүүсү менен оңой эле түшүндүрсөк болот экен балдар. Мына балдар, демек электр заряддары жана ушул электрленген заттардын өз ара аракеттешүүсүн биз жогорудагы мисалдар менен түшүндүк. Азыр болсо ушул дагы бир ирет бышыктоо максатында дагы бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроого көңүлүңөрдү бурам. Электроскоп менен электрометрдин иштөө принциби эмнеге негизделген? Биринчи, бир аттуу заряддардын түртүлүү кубулушуна негизделген. Экинчи, түрдүү аттуу заряддардын тартылуу кубулушуна негизделген. Демек, биринчиси бир аттуу заряддардын түртүлүү кубулушуна негизделген, экинчиси болсо түрдүү аттуу заряддардын тартылуу кубулушуна негизделген. Кайсынысына негизделген деп ойлойсуңар? Мен оюмча бул суроого деле оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте, туура жооп бир аттуу заряддардын түртүлүү кубулушуна. Анткени электроскопто калакчалары бир түрдүү заряд болгондуктан алар түртүлүшүп, анан ортосунда кандайдыр вертикалдык абалдан кыйшайып, ажырып атат ортосунда. Ошондой эле электрометрде дагы темир стержень менен, ошол стерженьге орнотулган темир өтө жеңил темирден жебе дагы бир түрдүү заряддар менен зарядталгандыктан алар бири-бирине карата түртүлүп, анан жебе кандайдыр бир бурчка кыйшайып аткандыгын байкайбыз балдар. Демек, ошонун негизинде биз канчалык чоңдукта электр заряды бар экендигин берилген нерседе так аныктай алсак болот экен балдар. Ушун менен анда сабагыбыз дагы аягына келип жетти окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен электр динамика бөлүмү менен тааныштык. Электр динамика бөлүмүндөгү биринчи түшүнүктөр бул электр заряддары, анын түрлөрү жана анын өз ара аракеттешүү кубулушун дагы карадык. Жана электр зарядын өлчөөчү куралдар, электроскоп, электрометрдин иштөө принцибинен да тааныштык. Анда эмесе балдар,
Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.